Салам достор, мен Зузу Качиева, лайф коуч. Мына сол жакты көрсөтүп атам. Бул саат биздин отправная точка орусча айтканда. Бүгүн 3-бөлүк Черногориядагы эски шаарды көрсөтүп жүрөм. 3-бөлүктө кайка барабыз? Биз Канлы куле деп аталат. Канлы куле деген түрктөрдүн койгон аты. Кан кадимки эле кан кыргызчада эле, куле деген бул мунара. Кан төгүлгөн мунара десек болот. Негизи эле падышалар ушул шаарды Херцег-Новини басып алыш үчүн ошол канлы кулени биринчи басып алыш керек болчу экен да, желекти ушул жака коюш керек болчу басып алгандан кийин. Ошондон түрктөр аябай согушуп, ошол жерде көп кан төгүлгөн экен. Ошон үчүн канлы куле деп атап коюшуптур. Өйдө көтөрүлүп баратам, тепкичтер менен видеодон анчалык деле билинбейт экен, канчалык өйдө чыгып баратканымчы. Негизи Херцег-Нови ушундай дөңдөрдө курулган экен. Анан дайыма тепкич менен же ылдый чөсүң, же өйдө чыгасың. Ошондотуп эсиң ойт. Мен болсо өйдө баратам жолдон сурадым жана кишилерден, анан дагы өйдө чыгасың дедим. Мына колум менен көрсөтүп атам. Ошо чокусу көрүнүп атат. Видеонун аягына чейин көргүлө басса, абдан кызыктуу аягы. Менен жашоомдо болуп көрбөгөн бир окуя болду. Ошол окуяны айтып берем. Макулбу? Жана бул жерге бир аз отурсамбы деген ой келди. Эми аба ырайы да бир аз ысык болуп, ысып, же жай эмес, же жаз эмес болуп, ошолсо кетип баратам. Анан кийин көрсөм оң жакта ошо канлы кулеге кире турган кириш бар экен. Мына бул жерде улаз деп жазылып турат. Улаз деген вход, кириш. Сербче. Анан бул жерде кичинекей будка бар экен. Будкада бир жаш жигит отурат. 4 евромду бердим дагы, билетимди алдым дагы, анан кеттим. Мына ошо будкадан баштадык. Көрдүңөрбү? Элестеткиле ушинтип байыркы сарайларга, байыркы мунараларга, байыркы элдер жашаган, кызмат кылган жерлерди көргөнү кирип бара жатабыз. Могу эшикти эстеп калгыла. Ушул менен болгон окуя. Анан ичине кирсем, бир аз реставрация кылып атышса керек. Иштеп жүрүшөт. Дароо эле гүлдөрдү байкадым. Ар кандай гүлдөр гүлдөп калганын. Анан бир туристтерден бир 2 жуп, анан бир кичинекей группа, ушундай эле экен. Көбүнесе мондай эч ким жок да. Ошон үчүн реставрация жумуштары болот атыптыр. Жайка даярдашат да, жайында көп туристтер келет. Анан киргенде ушундай амфитеатр экен. Амфитеатрдын бак бетин азыр көргөндө айтып берем. Анан ошентип сол жакты бир сыра кыдырдым. Ушундай пушка бар экен, сакталып калыптыр. Могу жер жарака кетиптир. Негизи 1979-жылы абдан катуу жер титирөө болуптур. Канча адам өлүптүр, канча ушундай байыркы эмелер. Бир жолу көлдүн жээгинен көргөм да, курап калыптыр да. Кулап калыптыр, жер титирөөдөн кулаган деп айтышты да, туннелди. Анан сүрөткө түшүп баштадым. Кой деп, ушул жерден баштайын деп. Анан сүрөткө түшүп карасам дагы эшик бар экен. Негизи ушу айнектерин ушинтип карап аттым. Анан кийин эшикти көрүп калып, ичинде эмне бар болду экен деп кирип көрдүм бул эшикке. Анан кирсем, мындай кыскача галерея бар экен. Көрсө, бул галерея черно-белый болуп тартылган экен. Ошол илгерки сүрөттөр экен, ушул жактан тартылган илгерки сүрөттөр экен. Ушул деңиз, анан 2009 көрүнөрбү жылдары тартылган сүрөт дейт. Абдан байыркы илгерки ушинтип галерея жасап коюшуптур. Ичине кирсең боз үйгө киргендей болот экенсиң. Мындай 4 бурчтук эмес да, бурчтары жок, овальный ичи боз үйдөй экен да. Мага негедир ошондой окшоштурдум.
Анан бир sıra карап сүрөттөрдү көрүп, илгерки жылдары тартылган сүрөттөр ушундай экен деп бул жерден да сүрөткө түшүп коеюн. Такыр эле эч ким жок экен, мага негизи эле жакшы болот да. Бүт жактан видео тартып, сүрөткө түшүп, өзүмдү со стороны сүрөткө тартып, со стороны видеого тартып, ошол менен алек болуп жүрдүм да. Көрдүңөрбү, бул сыяктуу экен. 2 табуретка коюп коюштур. Эс алып отурса болот. Эшик ысык болгондо ушундай жерлер жакшы экен, аябай салкын болот экен. Бир аз мен да отуруп, өзүмө келип калдым. Ысып кеткем абдан. Көрдүңөрбү, бетим кызарып турат. Анан сүрөткө сыртына да чыксам скамейка бар экен, ошого да сүрөткө түшүп алдым. Көл жакты каратып, анан кайрадан саякатты баштадым да. Эми башка жактан көрсөм, мына амфитеатр жайында көрсө ушул жерде концерттер болот экен. Кадимки эле ачык элестетке, ачык асман жайында кечинде ушул жерлер концерт коюшат экен. Көрүүчүлөр келип отурат экен. Кадимки эле ташта бир гана аркасына эле ушундай темирден жасап койгон жөлөнгүчтөрдү. Так, адатымча айланып атам, билесиңер да. Мен жакшы көрөм ушинтип айланганды. Анан кийин медленный кадрга коюп айланып көрдүм, бирок баары бир видео абдан узун болуп калды деп бүт баарын видеону тез эмеге коюп чыктым да, таймлапска. Тез басып жүргөндө сезилип атат силерге. Бирок жай эле көрдүңөрбү, ряддар римский тамгалар менен жазып коюштур, канчанчы ряд деп. Мына кадимки эле таштын үстүнө отурам, жөлөнгүчтөрү темир, анан жыгач кылып коюштур. Анан негизи эле жагат мага ушинтип байыркы ушундай дубалдар карасаң, биягына кетсең деле тепкич, тиягына барсаң деле тепкич, бүт дубалдары таш, куш, негизичи тепкичтери. Анан ошолса болгон кычыктын баарын карап чыгайын деген максатым менен, анан көрүнүштөр кандай көрүнөт экен деп алыстан жакындатып, ушинтип көрүп, анан кийин мына карасаңар, куш тепкичтер менен чыгып, ар бир эмесин кармалап, таштарды ушинтип көрүп, анан жөнөдүм дагы. Көрсө бул 3 кабаттан турат экен. Илгеркини карасаң, мындай шел кылып койгон көрсө, менимче дүрбү сыяктуу кылышса керек. Ушул жактан көзү жакшы көргөндөр эме кылат болуш керек. Алыстан көрө алышканда душмандарды келатканынчы ошол нерсе аркылуу. Жоксо мындай айнектер экен. Үстү да ушундай. Кийин ушул жакты да бир сыра көрүп, карап, видеого тартып. Мына бул сырттан мен ушул жактан келдим да, ушу сырт жак. Алыс канчалык. Вот. Анан негизи айланып тегеренине жүрсөң болот экен да. Бир жерден баштап, толугу менен айланып, кайта түшүп баратам. Эми сол жакты көрмөй, эми оң жакты көрөйүн деп түшүп бараткан кербезим. Бирок сон экен, ар мындай кандай десең 4 кыбланы көрөт экенсиң да. 4 жагында жүрсөң, деңиз эки жагынан деңизди көрөсүң, эки жагынан шаарды көрөт экенсиң да. Мынакей тоо, анан шаар көрдүңөрбү? Бияк тарабы. Тияк тарабы болсо деңиз болчу. Жолу ушунчалык алыс, буга да маани бергиле. Карасаңар, куш өзүнчө коридордо, бирок ачык. Могу гүлгө таң калдым, бүт жерге чыгып калыптыр. Жөн эле чөп өсүп чыгып калбай, гүлдөп калганына таң калдым. Татынакай гүл болуп гүлдөп карасаңар, бул жерде да ушу таштак дубалдан ушундай өсүмдүк чыгып, ойтобо, бул да керемет да, жаратканыбыздын жаратып койгон керемети. Бул да өзүнүн бир усуллугун көрсөтөт экен. Анан ушинтип аргаш жерге скамейкаларды коюп коюштур. Ар бир кабатка чыкканда отуруп эс алгандайчы. Мен да бир сыра отуруп койдум. Көрүп койдум. Өтө жактан отуруп, өтө жактан караган сон экен, мынакей көрдүңөрбү? Өтө жактан карап атам. Андан кийин кайта жөнөдүм. Кой деп тартыш керек деп тартып тепкичтен тепкич. Өйдө чыгасың, ылдый чөсүң, өйдө чыгасың, ошо подвал да бар. Мен азыр эң үстүнкү кабатта жүрөм да. Өткөнкү видеодо кат деп өртүм, кат деген түркчө да. Анан сербче да кат дешет экен да. Негизи сербский тилде
түрктөрдүн сөзү көп экен. Биякта 500 жыл түрктөр басып алгандан кийин жайгашып калган турбайбы? Ошон үчүн сербский тилде көп түркчө сөздөр бар экен да. Анан мен болсо кийин өзүм видеомду өзүм көрүп атып, апе мен кабат деп айтпай, кат деп берип турмун го деп күлдүм. Вот, могу жерден болсо кызыктуу бир нерсе бар экен деп карап, бул эмне болду экен деп, анан мен штативке коюп туруп, колумда уюп кетти бир сыра. Штативке коюп, телефонду өзүм эле барып карап келейинчи ылдый түшүп деп бул жерге штативди азыр телефонду орноштуруп коюп аткам да. Жөн эле коюп койганда видео тарта берсин деп менин ордума деп. Анан көрсө, бул жерде байыркы эме бар экен да, түрмө. Анан мен ошо көрүп алып, анан муну тартышым керек экен деп койдуп, анан бир сыра тиякта карап, биякта карап, анан кайта телефонума келдим да. Силерге түрмөнү көрсөтөйүн депчи, байыркы түрмөлөр кандай болгон деп. Таң каласың да, байыркы түрмөлөр ылдый жакка казылган, жердин түбүндө болчу. Анысы деле жер сызго, дагы жердин түбүнө түрмө казылып. Анан бул жерин окусам, орусчасы да бар экен. 16-кылымда түрктөр негизи цистерна болгон экен да, суу сактагыччы. Анан түрктөр келип басып алгандан кийин түрмө кылып коюшуптур да. Анан ошол түрмөдө отургандарды мынакей азыр көрсөтөм да. Түрмөдө ичинде отургандар карасаң ылдый кетесиң. Өтө деле чоң эмес да түрмөчү, бирок канча киши отурган ошол жака. Анан жинде болуп кетпеш үчүн ушунчалык адамдын чыгармачылыгына таң калдым да. Могу бүт стеналарга даталар, жылдар, аттар, өздөрүнүн аттарын жазышыптыр. Ишенген нерселерин тартыптыр. Эме кеме, корабльдар тартыштыр. Силерге видеодо көрүнүп атабы билбейм да. Мен көрдүм да ошонун баарын. Анан карабайсаң монтип буттары, колдору кишенделип турчу, ошолду бир сыра мен көрүп, карап, бүт жерге тартышыптыр да. Ошол кезде сүрөт жок, калем жок, эмне эле боек жок, калем жок, барак жок. Бирок адамдар канчалык чыгармачыл болушканда, бүт кылымдарда өзүнүн чыгармачылыгын ушинтип чыгарышканда, вот ошол көрүп, таң калып, канча метр ылдый жакта да булчу. Мен ошоларды биле албай койдум да, канча метр ылдыйда жазып койсоң жакшы болмок, мынча метр ылдый жакта казылган деп. Анан бир сыра жүрүп карап сарап кой чыгайынчы дедим. Анчалык деле эме өзүмдү ыңгайлуу сезген жокмун, кой батыраак чыгайын деп. Чыгып, анан кийин карап, ушул жерде демек күзөтчүлөр карашчы да, илгери деңизден келаткан кемелерди карашчы. Мен кол менен эмени көрсөтүп атам, баягы Форта Маре 2-бөлүктө көрсөттүм эле го, ошол жак болчу да. Эми көрүнөрү, ошол оң жак болчу. Мен болсо азыр сол жакта жүрөм да. Карачы канчалык алыста. Могу түрктөрдүн сааты жана. Анан кийин эми буну да көрүп атабыз, кандай экен. 3 желек турат. Да түшүнгөн жокмун желектерди. Кимдердин желектери жакшы көрүнбөй койду. Жазылбаган үчүн. Анан кайта эми могу сахнага жакындап калдым да. Жана амфитеатрдын үстү жагында жүрбөдүм беле. Эми сахнага жакын келип, бул жакта да кычык-кычыктар бар экен, кууш эшиктер бар экен. Көрүп коеюн дедим. Ылдый түшүп. Анан көрсө, жайында ачылат болуш керек деп ойлоп калдым. Же мурун ушак беле кире турган жери кириш жазылып турат да, 4 евро деп андай стендтери, могу жерин бекитип коюшуптур. Могу жер экен да эшик, мурун ушу жактан да киришчү окшойт. Бирок бир жолу эстедим мен, ушу жака келип, анан жабык экен деп кетип калдым да. Кетип калгам. Көрсө, ушул бияк бетине киришине кирген окшойм да. Анан кийин анда бир сыра көрүп, мына үстүнөн да көрүп атам да, эстедим. Мен ушул жака точно келгем деп. Келип, бияк жабык турбай, көрө албай турбайм деп кетип калгам да. Көрсөм, башка жактан кириш керек экен. Көрүнөрбү? Ушундай бир кууш коридорлордун үстүн бар, ушундай коридор экен да. Белиңе чейин келген дубал менен
курулган. Анан тете подвал жагында ошо үн угулат да, видео, телевизор коюп коюшуп тарыхый видеолор көрсөтөт да. 3-кабат деп жазылып турат. Видеону аягында көрөйүн дедим, азыр баарын тартып бүтүп алып, анан видеону аягында көрөйүн, эмне жөнүндө, кандай деп. Бул жактан ушу көрүп атам, көчөлөрдү карап атам, көрүп атам. Мына ошол мурун ушул жерде пушка турчу экен, ушул жерден мына деңизге атчу да, демек деңиздеги кемелерге, душмандарга. Тоо Кыргызстандын тоосуна окшошуп. Тоо могу гүл дагы эле таң калтырган мени. Ушул гүл гүлдөп, татынакай болуп гүлдөгөнү таң калды да. Таштын үстүнө өсүп чыккан гүл да. Таң каласың да, таш, кантип таштан өсүп чыкты да. Бул да биз үчүн сонун үлгү да. Ушундай ичке гүл дагы ушинтип кыйынчылыкты жарып өтүп, ташты да жарып өтүп өсүп атса, ана биз тем более ар бир кыйынчылыкты жеңип чыгууга көп мүмкүнчүлүгүбүз бар. Акыл десек акыл, тажрыйба десек тажрыйба, адамбыз тил десек тил бар. Эч кандай кыйынчылыктардан коркпошубуз керек экен. Дагы бир мисал болду да мен үчүн. Ошентип колум уюп кетти окшойт, ошон үчүн дагы видеону коюп дагы тарттым. Көрдүңөрбү могу жерде цифраларды? Кой эми баарын тартып бүттүм окшойт. Эми подвалга түшүп, барып салкындан эс алып, видеону көрүп, телевизордон кире турган туристтерге кире турган жери деп жазылып турат. Кирсем бир жуп ошо видео көрүп атышкан экен. Анан барып акырын менин жанына отуруп калдым. Бир нече ушундай эме коюп коюшуптур, табуреткаларды. Видео болуп атыптыр. Аларды көрүп, отуруп, эс алып, анан бир аздан кийин жуп кетип калышты. Жубай. Анан кызыктуу болуп буну көрүп, негизи кызыктуу кылышыптыр. Мектепте окуучулар көп келет окшойт да, ошолорго ылайыкташтырып кылган окшойт. Тарых мүмкүн ушинтип изилдешеттир. 2 жаш бала заманбап учурундагы кантип илгерки заманга туш болуп калып, анан илгерки замандагы жоокерлерди көрүшүп аткан видео экен, кызыктуу видео. Ошол кездеги ханышалар, кат жазып аткандарын, анан дагы бир бөлмөнү көрүп калдым да, анан ойлодум, буну да тартып коеюнчу, дагы бир бөлмө бар турбайбы деп. Бул кичинекей эле бөлмө экен, ошо эски ушундай нерселер бар экен. Бир сыра карап койдум, көрүп койдум. Байыркы учурдан калган бир нерселер экен. Көнесе ушундай эмблемалар. Анан буларды көрүп, бир сыра бияк беттен карасам эле күзгү бар экен. Күзгү каранып коеюнчу, кебет эмне болду экен деп келип, бир сыра каранып, өзүмө келип, анан кийин кайта барып баштан баштап видеону көрөм. Видео улам баштап улам бүткөндө улам баштала берет экен да. Мен жана ортосунан келип калгам. Анан башынан баштап жакшылап көрүп коеюнчу деп. Видео англисче экен. Субтитрлери так, сербче сүйлөп аткандары. Анан кийин ушундай отуруп, бир топ отурдум окшойт. Бияктан да чыгыш, бияктан жана үстүнөн көрсөткөм силерге. 2 жубай ошака кирип баратканын көрсөткөм да. Ошол жер турбайбы деп бир сыра тартып, анан кайта барып видео отуруп көрдүм, эч ким жок, өзүм эле. Анан деп такыр эле туристтер жокко, тилер да кетип калышты, баардыгы иштеп аткан адамдар да кетип калышты. Анан көрүп, эс алып, чыксам эч ким жок. Анан эмне кылсам, эң сонун мүмкүнчүлүк, эч ким жок, туристтер жок, иштеп аткан жана сахнада жумушчулар бар болчу да, алар да кетип калыптыр. Жакшы болбодубу деп TikTokко, Instagramга орусча, кыргызча reels, кыска видеолорду тартайын деп ошол жерге туруп алып, анан тартып атпайынбы? Бияк бетинен тарттым, тияк бетинен тарттым, орусчасынан тарттым. Достор, мен байыркы түрктөр учурундагы бар болгон бул канлы
кула деп аталат. Кула деген бул күле түркчө, бул мунара, канлы деген кан, анан кан төгүлгөн мунара деп атап койсок болот. Мага каттал. Мен Зузу Качиева, лайф коуч, уникалдуу коуч. Бул жакта кызыктуу нерселер абдан көп. Достор, билесиздерби, эмне себептен блогерлер сурана берет. Мага лайк басып кой, комментарий жазып кой, жана ушул сыяктуу нерсе бөлүшүп кой деп. Себеби биз биринчиден убакыт бөлөбүз, экинчиден акча бөлөбүз. Ушундай жерлерди көрүш үчүн бул ачык музейлер көбүн эсе төлөш керек. Үчүнчүдөн монтаждайбыз видеону, үчүнчүдөн тартабыз видео, төртүнчүдөн монтаждайбыз, бешинчиден анан биз YouTube'га же TikTok'ко салабыз. Элестеткиле канча деген эмгек да. Бирок сиздерден бир 30 секунддук иш. Лайкты басып коюп, 3-4 сөз жазып коюп, жана бөлүшүп коюп. Бул кандайдыр бир деңгээлде сиздин ыраазычылыгыңыз. Анткени араңыздарда сөзсүз бар саякатка чыга албагандар. Силер ушундай мүмкүнчүлүк, ошо блогерлер аркылуу саякаттап жүргөндөй. Ошол блогерлер жүргөн жерин тартып, айтып берип, монтаждап, салып, ушинтип аракет кылышат. Бирок сиздерден лайк, коммент, бөлүшүүнү көргөндө аларда дагы мотивация пайда болот. Дагы кайсы жерге барсам, дагы кайсы жерди тартсам, дагы кандай кызыктуу видео жасасам деп. Ошол көрдүңүздөрбү? Бири-бирибизге канчалык биз жардам беребиз. Канчалык жер толук болгондой эле жакшы нерсе да, жакшылык дагы кайтарылып келет. Ошондуктан достор, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана бөлүшүңүздөр. Биз кубанычта болобуз. Мына достор, анан бул жерден сүрөткө чоп, кызыгы эми башталды. Жана аягында айтып берем деген. Сыртка чыгайын деп дарбазага келсем, дарбаза бекик. Элестеткиле? Шок мен. Апе! Мен унутуп калыштыбы булар? Мени көрбөй калыштыбы? Кандайча деп? Эми эмне кылам деп эң үстүндө 3-эмеге кабатка чуркап чыктым. Бул жерден айтып берип атам, ошону Инстаграмда орус тилинде. Чуркап чыгып кыйкырып атам, алыс адамдарчы мага жардам бергиле деп колум булгалап атам. Анан Кудай жалгап алыстан бир баласы, кичинекей баласы бар таанышым мени көрүп калып, чуркап келип кыйкырып атам, түшүндүрүп атам, алыста элестеткиле да. Жакшы угулбайт келип анан интернеттен телефон таап, аларга телефон чалып, чакыртып, мен где-то 30 мүнөттөй күттүм го. Анан кийин мына келишти да. Күлкүм келди, досторума чалып, бияка мага тамак журкан, жастык алып келгиле, мен ушул жакта түнөйм депчи. Эгер эч ким келип ачпаса деп. Бул бала айтат, мен сизди көргөн жокмун, мен бүт баарын карагам дейт. Сен подвалда караган жоксуң да дедим. Мен подвалда видео көрүп отургам деп түшүндүрүп аткам. Кандай гана болбосун достор, мен кубанычтамын. Мен күлүп эле жаттым, эч эметкен жокмун. Бул эң сонун акылымда калган сонун тажрыйба болот. Черногорияны ушул аркылуу эстеймин. Силер менен да бөлүштүм. Силер болсо комментарийге жазып койгула мага.